Балдардын китепке болгон сүйүүсү канча эрте башталса, китеп окуу адатын оңой калыптандырат. Анткени китеп билимдин булагы, илимдин ачкычы, жаркын жашоонун алгачкы кадамы болуп саналат. Демек, өсүп келе жаткан жаш жеткинчектерди балакайынан китеп менен достошууга үйрөтүү улуу муундардын милдетинде. Бул иш-чараны өткөрүүнүн деги эле негизги максаты жаштарды, мындайча айтканда жаш балдарды китеп окууга тартуу болуп саналат. Биз ушул эле иш-чаранын алкагында балдарга китеп тартуула, балдарга китеп белек кыл, ошондой эле китепканага китеп белек кыл деген акцияларды кошуп өткөрүп келе жатабыз. Жомок баланын акыл эс жактан өнүгүүсүнө, сөз байлыгынын өсүшүнө зор таасирин тийгизет. Психологдордун ою боюнча, жомок аркылуу балага эмне жакшы, эмне жаман экендигин түшүндүрүү оңойго турат. Бала өзүн жомоктогу оң каарманга салыштырат. Демек, баланы жакшылык кылууга жакын кылып жоңойтот. Жомокто арам ойлуу каармандар акырында сөзсүз жазасын алышат. Бул мазмун аркылуу балдардын түшүнүгү жаза албаш үчүн эч кимге жамандык кылбаш керек экен деген мааниде калыптанып калат. Мындан улам бүгүнкү иш-чарага катышып жаткан өкүлдүн орун басары Рысбек Забеков да балдарга жомок окуп бергенге жетишти. Кичинеси чоңуна акырай карап, билимдиги жок 9 бир тууганды бөлөк кишилер да уруп кетишет экен. Бир күнү атасы балдарын кылыгын ойлоп, терең ойго түшөт. Эч айла болбогон соң карыя тоого барып, үйүнө чоң тутам тобулгунун жыгачын көтөрүп келет. Белгилей кетсек, балдар чыгармачылык борборунда 22 миңден ашуун жаш балдарга карата чыгарылган китептер орун алган. Ал жайдан окуучулар келип түрдүү китептерди алып окуп турушат. Китепканадан биз көп маалымат алабыз. Китепканада биз китепти алып өзүбүз окуган алсак болот. Китеп биздин эң жакын досубуз. 2 апрель балдар китептеринин эл аралык күнүн белгилөө облустун аймагында жайгашкан 11 китепкананын баарында өткөрүлдү. Анда концерттик программалар жана китеп белек кыл акциялар уюштурулду. Коомчулукка пайда алып келчү ушундай даталуу күндөрдү кенен жайылтуу менен балдардын китепке болгон кызыгуусун арттырууга жол ачылып, акылдын гени аталган китепти сүйүүгө, интернеттен оолак болууга өспүрүмдөрдү үндөйт деп ишеним артылат. Нара Жапарова, Уларбек Мурзабеков, Жалал Абад шаары.